Урматтуу Сооронбай Жээнбекович, мына биз Ноокат району Караташ айылынын тургунумун. 40 жылдан бери Абдымурат Мамыров атындагы орто мектептин мугалимимин. Ушинтип тынч жашап жатсак, 2019-жылдын 24 апрель күнү 6-чакырылыштын депутаты Зулпкаров Төрөбайдын туугандары топтолуп келип, 30дай аял, 40тай эркек топтолуп келип, биздин жашап жаткан 40 жылдан бери жашап жаткан үйүбүздү бузуп, биздин жолдорубузду мындай жаап, балам мамлекеттин кызматкери, жолдошум мамлекеттин кызматкери, неберелерим садикке барат, келиним мугалим мен сыяктуу жолдон өтө албай калдык. Ар кимдин эшигинен жалдырап, кыйналып өтүп жатабыз. Эмне үчүн биз ушул жердин тургуну болсок, башка жактан көчүп келбесек, эмне үчүн биз ушунчалык кыйынчылыкка туш келишибиз керек? Урматтуу президент, ушул биздин кыйналган күнүбүздү, кыйналган учурларыбызды сиз көрүң, ушул түшүнүң. Анткени биз көп жерлерге кайрылдык. Милицияга кайрылсак, бир сурап коюп, ошол боюнча жок болушат. Айыл өкмөткө кайрылсак, бир сурап коюп, ошол боюнча жок болушат. Жол ачылбай, же эгин тегинибизди алып келе албайбыз, же машинабызды кое албайбыз. Көрсөңүз, бош эле турган жерди тосуп коюшту. Биз акыйкатты издеп, сизден гана суранабыз. Анткени башка чарабыз калбады. Ошон үчүн мыйзамдын чегинде, мыйзам чыгарып органды иштеп жаткан өзүмдүн окуучум болчу Төрөбай Закиров. Анткени мен 40 жылдан бери ушу Мамыров мектебинде мугалим болуп иштедим. Азыр да иштеп жатам. Көп ардак грамоталарды алгам. Сиз губернатор болуп турганыңызда да мен эмгегим бааланып, ардак грамота алгам. Ушинтип иштеп жатсам, ушундай акыбалга туш келдик. Бул эмне деген нерсе? Канткенде биз өзүбүздүн укугубузду коргоп кала алабыз. Ушуну мыйзам чегинде карап берүүңүздү суранабыз.